өтө динчил адам эмесмин. Намаз окубайм, бирок ниетте бар, Кудайым буюрса. Үйдө апам окуйт намаз. Ажыга барып келген. Өзү мугалим, педагог. Анан динге көз карашы меники түз. Динге көз карашы меники туура. Себеп дегенде азыр бир эле жөнөкөй мисал алалы. Жөн мен Катардагы кыргыз мамлекетинин жараны катары мындай ой жүгүртүп көрдүм да, байкоо. Жөнөкөй турмуштан. Оронгон кыздар жолукчан. Ушуларга абдан атака көп болот экен да. Катардагы жөнөкөй аял заты, маселен, тамеки тартса, же кайсы бир жагымсыз иш-чараларды кылса, көз жумуп кое берет коомчу. Маселен, оронгон кыз Кудайдын бетин ары кылсын, жөн эле бир жерде бир кичинекей правонарушение кылып койсунчу, коом ушунчалык жери менен жексен кылып тепшеп таштайт экен. Бул динде жүргөн адамдарга абдан оор экен деп ойлойм да. Бирок менин пикиримде динде жүргөн адамдар Катардагы жөнөкөй жарандарга салыштырмалуу, мисалы үчүн мага, башкаларга салыштырмалуу, бир аз болсо дагы жүрөгү таза, бир аз болсо дагы жакшы адамыраак бизге караганда, менин оюмча да. Катардагы жөнөкөй байкоолор жүргүзүп келем. Себеп биз боя эл өкүлү болуп абдан көп жарандар кайрылат да, күнүгө. Ар түркүн оор тагдырлар, оор сыноолор, жер талашып атканы, соттошуп атканы, дагы башка жагдайлар. Ошондо мынтип сарасеп салып ой жүгүртүп көрөсүң, диндеги жүргөн адамдар ошол оор сыноолорду жеңилирээк өткөрөт. Анан адамгерчиликтүүрөөк болот экен да. Сөзгө бекем, договорду бузбай тургандай. Бирөөнүн мал мүлкүн тартып албай тургандай, бирөөнүн акчасын албай тургандай. Албетте, баардыгы деп айтпайм. Бирок салыштырмалуу өтө аз пайыз, маселен, динде жүргөндөр кайсы бир туура эмес иштерди кылат деп ойлойм. Албетте, идеалдуу адам жок. Бирок көп нерсе динден алынган деген мен туура деп ойлойм. Жада калса биз юристпиз да. Бир кызыктуу маалымат окуп калдым. Америка Кошмо Штаттары дүйнө жүзүндө эң биринчи конституцияны кабыл алган да. Конституция эң жогорку юридикалык күчкө ээ документ. Ошол конституцияны Америка Кошмо Штаттарындагы отцы-основатели Томас Джефферсондар изилдеп кабыл алышып атканда, Курандан дагы тиешелүү баалуулуктарды алышкан экен. Азыр ошол Томас Джефферсондун библиотекасы бар экен, ошол жерде ошонун Кураны бар экен. Ал башка илимий документтерден керектүү нерселерди алган экен ошол конституцияга, в том числе Курандан дагы алган жерлери бар экен.